Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Мен атым Улан, терапевт врачмын. Ош шаарында жашайм, иштейм. Суроо жооп кылуу максатында таарага сиздер жактан келген ушул ден соолукка байланыштуу бардык суроолорго колдон келишинче туура жооп берүү максатында эфир ачып отурам. Андыктан өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эскертүүтөйүн. Мен ушул TikTok тармагынан дагы жана ошондой эле Instagramдан дагы таба аласыздар. Доктор Аманбаев деп жазсаңыздар эле болду. Сиздер тараптан суроолор келгенге чейин айрым эскертүүлөрдү айткым келип турат. Бул эмнеге байланыштуу? Демек, эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө баарыбыз эле өтө маалыматтуу болуп калдык. Бардык нерсе тууралуу кенен ушул билимге ээбиз десек дагы туура эле болот. Бирок бардык нерсени биле албайбыз. Ошол себептүү кайсы тармактан болсо дагы ушул адистин кеңешине муктаж болобуз баары бир. Ошон үчүн мен сиздерге айтар элем, ошол кимдин гана алдына барбаңыздар, ишиңиздер түшүп. Сөзсүз түрдө ага бир сиздерде кандай десем, биринчи кезекте ишеним болуш керек. Анан айткан кандайдыр бир көрсөтмөлөрдү аткарыш керек. Өзүңүздөрдүн ушул көп нерсени билишиңиздерди далилдеп барбаңыздар адистин алдына. Ал өзүңүздөрдүн минусуңуздарга иштейт. Өтүм жок, толуп кеттим, эмне ичсем болот? Өтүңүз жок экендиги трагедия эмес. Анткени толтура эле адамдар 20 жылдан бери, балким андан да көп убакыттан бери өтү жок эле жашап жүрүшөт. Ал эми толуп кеткениңиз боюнча айта турган болсом, мунун бир эле дарысы бар. Демек, сизден аракетте, мындайча айтканда, арыктоо үчүн үзгүлтүксүз аракет талап кылынат. Мисалы, салмак кошконуңузга жок дегенде эле бир 3 жыл убакыт керек болсо, арыктаганга дагы эң кеминде 1 жыл убакыт керек болуп калат. Ошол себептүү биринчи кезекте чечим кабыл алышыңыз керек, арыктаймын деп, жана ошого жараша аракет кыласыз. Күн сайын аракет кылыш керек. Ошондо Кудайым буйрса сөзсүз түрдө жыйынтык болот. Анан эч качан катуу баштабаңыздар. Дегеним, бир аз жөнөкөй эле аракеттерден башташ керек. Бирок ал улануучу болсун да, бир аракетти экинчи бир аракет улап кетиш керек. Ошентип олтуруп, анан Кудай буйрса, эң негизги ошол жыйынтык бул ден соолуктун жакшырганы, салмагыңыздын калыбына келгени, бул дагы жакшы нерсе. Ошондуктан баарыңыздарга эле айтам, туруктуу болуңуздар аракетиңиздерде. Анан өдөдөгү ушул айтып жаткан сөздөрүмө демек улай турган болсом, ошол көп эле бейтаптар ошол дарыгердин алдына келгенде көп нерсе билерин далилдеп ошону көрсөтүп келишет да, жана бул туура эмес экендигин айткым келет. Жада калса ишенбей келгендер дагы болот да. Ишенбей, анан мисалы ишенип келген болсо деле, кагазга анча-мынча дарыларды жазып берсең, мындай каалагандай болот да. Эми врач дары жазат да, башка эмне жазат. Анан ошон үчүн бир чуда күтүштүн кереги жок да. Биз дагы билимге таянабыз. Бирок мен сиздерге айтып коеюн, биз сиздерге кандайдыр бир лечение жазган болсок, ошол лечение менен балким жакшы болосуздар, балким толук жакшы боло албасаңыздар дагы, бул эң жакшы бир аракет болот, эң туура аракет болот, жана жыйынтыкка канааттаныш керек болуп калат. Анткени буга чейин айткандай, дагы эле айтып жүрөм, ушул ден соолукту жакшырта турган эң чоң багыт бул албетте медицина. Медицина да бирок өтө күчтүү эмес. Ошон үчүн баары бир медиктерге кайрылышка туура келет. Бирок биз дагы алсызбыз. Жараткандан жардам сураш керек. Эң абалы. Анан бизден ошол айткандарыбызга аракет кылыш керек. Ачка жүргөндүн пайдасы кандай? 10 күн жүрсөмбү дегем. Сиз бир эле күн ачка жүрүп көрүң да,
Кудай буюрса орозо жакындап калды. 30 күн орозо кармап көрүңүз. Ошол дагы сизге чоң пайда алып келет. Анан көп убакыт ачка жүрүш үчүн демек адамдан өтө чоң эрк талап кылынат да. Менимче ага чыдаш өтө кыйын болот. Ошон үчүн орозо эле кармаган жакшы. Эгерде тазаланам десеңиздер, сахарды үй шартында дарыласа болобу? 12 меники. 12 болсо сөзсүз түрдө сиздин сахарыңызды азайтыш керек. Анткени канда сахар көп жүргөн болсо, бул сиздин өмүрүңүзгө коркунуч жаратат. Мындайча айтканда, кыска эле вакытта, кыска вакыт деген бир 3-4 жылдын ичинде эле бул сиздин ден соолугуңуздун абалын кескин түрдө начарлатып коет да. Мүмкүнчүлүгүңүз чектелип калат. Ошон үчүн айтарым, сахарды калыбына келтиргенге умтулуңуз, врачтын жардамы менен айткандарын ичиңиз, кыймыл аракетти көбөйтүңүз, диетаны жакшы кармаңыз, Кудайым буюрса сахарыңыз калыбына келип калат. Эч жыйынтык болбой койсо, анда инсулинге өтүш керек болуп калат. Анткени ошол сахар көп жүргөндөн көрө канда инсулинге өтүп, аны нормага келтирип алган жакшы. Себеби канда көп жүргөн болсо, ал бүтүндөй организмди талкалап салат. Боорумда бир аз ооруп калат кээде. Ал эмнеден доктор? Ашча салмак бар. Демек сизде ушул оң жагыңызда кандайдыр бир ооруксуу болгон болсо, бул боордон эмес. Анткени боордо ушул сезгиргич нервтер болбойт да. Ошол себептүү ал жабыркаганын, мындайча айтканда гепатит болуп калганын же цирроз болуп калганын өтө кеч сездирет, тилекке каршы. Ошонун негизинде адамдын өмүрү кыскарып кетет да. Эмне кылыш керек? Боордун анализдери бар, ALT деген ферменттер. Ушуларга анализ тапшырып туруш керек 1-2 жылда бир жолу. Ошондой эле башка ички органдар дагы, мисалы, бөйрөк дагы ушул сездиргич нервтерсиз болгон үчүн оору синдром бере бербейт. Андыктан бөйрөктүн анализин дагы 1-2 жылда бир жолу тапшырып туруш керек. Баш айланса, баш айланганы кан аздан болушу мүмкүн, бирок баш айлануунун мындан сырткары дагы себептери бар. Анан моюн тартышып дегениңиз бул кандай симптом экендигин чындыгында мен түшүнө албадым. Сол жак кабырга астында ооруйт, эмнеден антет? Ошол жердеги булчуңдар оорушу мүмкүн, миозит деп коет. Балким уйку безиңиз ооруса керек. Демек панкреатит деп коебуз, өнөкөт панкреатит болушуңуз мүмкүн. Келсеңиз, лечение жазып беребиз. Дене неден кытышат? Кытышуунун дагы көп себептери бар. Сиздерде болуп жаткан бардык эле симптом, ошо катары кычышуу дагы бул нормалдуу көрүнүш, мындайча айтканда физиологиялык, ошол эле учурда патологиялык себептен дагы болот да. Кандайдыр бир оорудан дагы болушу мүмкүн. Жана бул бир оору эмес, ар кайсы оорунун себебинен улам болушу мүмкүн да, эгер чын эле оорудан болсо. Ошон үчүн кытышуунун себебин, анык себебин табыш керек болсо, анда врачка келип көрүнүш керек болуп калат. Өт жок панкреатит, холецистит, жировой гепатоз бар. Эгерде сиздин өтүңүз жок болсо, холецистит деп айтылбайт. Панкреатит болсоңуз, жировой гепатоз болсоңуз, демек анда ушул эки ооруга тең ушу ичиш керек болгон дарылар бар. Ошону жазып бериш керек. Мындан сырткары диета кылыш керек. Жеке катка жазыңыз же 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазыңыздар, консультация кылабыз. Консультация төлөмдүү экендигин унутпаңыздар. Тестостерон аял кишиде көбөйүп кетсе, эмне кылуу керек? Жооп берип коесузбу? Синдром поликистоз яичников деген ушундай бир оору бар. Көбүнесе жаш курактагы ушул кыздарда эле башталат. 13-14 жаштан кийин улам ушул курак өзгөргөн сайын, демек анда терс белгилер көбүрөөк болуп баштайт да, мындайча айтканда эркекке таандык белгилер пайда болуп баштайт. Дарылоо үчүн албетте эндокринолог кайрылуу керек, келип көрүнүш керек, гормон анализдерди тапшыруу керек. Баракчага катталгандарга ыраазычылык билдирем. Давление бат-бат көтөрүлө берсе, каяка кайрылыш керек? Бишкекке. Сиз кайсы тарапта гана жашабаңыз, ошол жактагы
кардиолог врачка көрүнөсүз. Анткени жүрөк кан тамыр ооруларын ушул адис карайт. Эгерде сиз жашаган аймакта кардиолог жок болсо, анда терапевтке көрүнөсүз. Анан сахарды нормага келтириш керек болгондой эле давленияны дагы нормага келтириш керек. Анткени давление дайыма бийик жүрө турган болсо, бул дагы сиздин ден соолугуңузду кескин түрдө начарлатат, мүмкүнчүлүктү чектеп коюшу мүмкүн, бөйрөк диштен чыгарып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн эгерде давленияңыз болсо, тезинен калыбына келтирүүгө аракет кылыңыз врачтын жардамы менен. Зоопко сага барып көрүнсөм болобу? Болот, албетте, келиңиздер. Ош шаарындагы жеке клиникалардын биринде иштеймин. Алдын ала консультацияга жазылуу үчүн 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'tan жазыңыздар. Боор көп оорубайт, бирок кээде ооруксунуп калса коркунучтуу банда. Оң жагыңыздагы ооруксунуулар бул боорго байланыштуу эмес. Бая айтканымдай, боордо сездиргич нервдер жок. Ал жабыркап калганын өтө кеч билет. Эгерде оң жагыңызда ооруксунуу болсо, бул өт капчасына байланыштуу болот негизинен. Рахмат. Алейкум ассалам. Менин 4 жылдан бери ич тарабым ара-арада приступ берет, ичим келе газ болуп. Өнөкөт колит болгон болсоңуз керек, дарыланыш керек, келсеңиз дарылайбыз. Анан азырча эми телефон аркылуу эмне айта алам? Күнүнө кечкурун 1 стакандан кефир ичип жатыңыз, анча-мынча квашеный капуста жеңиз, убактылуу диспеталин деген дары бар. Диспеталин бир күндө 2 маал 2 жумагача ичип коюңуз. Диспеталин. Ушундай. Бүгүнкү тема ошол врачтын алдына барганда ар дайым башыңыздарды бош кылып, мындайча айтканда жаңы билимге чаңкаган абалда келиңиздер. Ошондо адис сиздерге жакшыраак жардам бере алат. Сиздер канчалык көп билип алсаңыздар дагы, баары бир враччалык билип ала албайсыздар. Ушуну моюнга алыш керек. Анан ушул интернеттен эле алып алган билимдериңиздер сиздерди эч качан ушул адиске тең кылып кое албайт. Мен Европага жөнөп жатам, дары кандай дары алып алсам болот? Демек, ибупрофен ушул таблеткадан 1-2 кассет алып алсаңыз болот. Дагы демек, дагы кайсы дарыны? 0 паза. Ушудан дагы бир канча кассет алып алыңыз. Дагы менимче ушул 2 дары жетиштүү болсо керек эң зарыл учур үчүн. Калган дарылардын эми ар кимдин өзүнүн эффектиси болот, бирок керектүү учурда алардан жардам жок да. Ошон үчүн ушул 2 таблетка жетиштүү эле болот. Сол жагым уюп, талып ооруйт, тамак жакшы сиңире албай, УЗИге барсам, ич аппарат жакшы экен, кишечниктен. Тамактын жакшы сиңиши же сиңбеши бул ичегиден болбойт. Анткени ичегиде ушул 2 дарыны. Анткени ичегиде ошол тамак сиңбейт да, тамак ага чейин эле ашказан, анан 12 ичеги деген бар. Негизги ушул тамак сиңирүүнүн бөлүгү ушул жерде болот. Ашказан сиңирбейт, бирок майдалап берет. Анан 12 ичегиде тамак сиңет. Калган ичегинин бөлүктөрүндө тамак сиңирүү болбойт. Негизинен ал жакта ошол суу организмге түшүшү мүмкүн. Ошондой, анан калган нерселерди сыртка алып чыгарат. Жоон ичегибиз, анын кызматына тамак сиңирүү кирбейт. Оозумчула. Сизге хафитол сунуштайм. Хафитол 1 чай кашыктан 3 маал ичип туруңуз, тамактан 15 мүнөт мурда. Хафитол 1 чай кашыктан 3 жолу күнүнө, тамактан 5-10 мүнөт мурда 10 күнгөчө ичип коюңуз. Жардамы бар. Ашыкча майлуу нерселерди жебеңиз. Рустам Эгембердиев 263. Рахмат катталганыңызга.
жалпы эле ушул баракчага катталып жаткандарга ыраазычылык билдирем. Анан ушул орунда айтып өтөйүн, терапевт врач катары ушул келгендерге консультация берем. Мындан сырткары мен өзүм иштеген клиникада жаткырып дагы караймын бейтаптарды. Ошол себептүү эгерде адатыңыз болсо, айталы 1 жылда 1 жолу же 2 жолу ооруканага жатып туруп, эмки жолу биздин клиникага дагы келип көрүнүп кетсеңиздер, жатып кетсеңиздер болот. Менин башка врачтардан өзгөчөлүгүм ошол жөн гана дары дармектерди жазып коюп, алабын сурап тим болбостон, ар бир ошол бейтап менен көбүрөөк сүйлөшүп, аны угуп, жана ошондой эле анын оорусуна каршы дайыма кандай аракеттерге барып жүрүш керек, ушул боюнча дагы көп маалымат берем. Андыктан ошол ооруканага жатып жүргөндөр келсеңиздер болот. Сол жак эмнеге уюп ооруйт, көбүрөөк отурсам эле баштайт. Менимче бөйрөктөрдү дагы бир текшертип көрүш керек экен да. Саламатсызбы, суу сай эле беремин. Туздуу тамактарды, ширинди көп жесеңиз керек. Ошондой адамдар көп суусашат. Ошолорду азайтыңыз. Саламатчылык, кош келипсиздер. Адрес Ош шаарында жеке клиникалардын биринде иштейм. Көбүнчө ушул 11:30-12:30 аралыгында консультация кылам. Көрүнгөнү келем десеңиздер, ошол маалга келиңиздер. Телефон аркылуу байланышып келесиздер. Телефон номерим 0504 44 55 28 0504 44 55 28. Анан мына ушул азыркы эфир YouTube тармагына дагы жүктөлөт эртеге, доктор Аманбаев YouTube каналына. Ошол жактан көрүп алсаңыздар болот. Кайсы суроого жооп берейин Айчүрөк? Сиз суроону жазбапсыз да. Ар бир эле суроого жооп берип калатам. Жоопсуз суроо калбады менимче. Эгерде врачтын алдына келген болсоңуздар, албетте ага бир чоң ишеним менен келиңиздер. Аны сынаш үчүн келбеңиздер. Өзүңүздөргө эле зыян кыласыздар. Анын да убактысын алып, өзүңүздүн да убактыңызды кетирип. Эгерде сизге 3төн ашык дары жазган болсо, демек бардыгын ичиш керек. Эгерде жазбаган болсо, кошумча нерсе айтат врач албетте. Анан дарыларды ичүү менен сиз ден соолугуңузду ошол коргой аласыз да. Анан дагы мындан сырткары онлайн консультация дагы уланып жаткандыгын эскертким келет. Дайым эле сизде муктаждык бар. Мен айткан сумманы төлөмүндү кылган болсоңуз, максимум 1 сутканын ичинде сизге байланышам, чалып сүйлөшөбүз. Мынабы 52 жашты ТГ 443 иштебейт, текшертиш керекпи? Кереги жок, ТТГ жакшы эле экен. Зобко эмне жардам берет, кысат. Централ Б деген дары бар. Централ Б бир күндө 1 маал ичип турасыз. Телефон номерим 0504 44 55 28 0504 44 55 28. Мен терапевт врачмын. Терапевт, эндокринолог, гормоналдык ооруларды карайм. Албетте боор, өт, уйку без, бөйрөк, кандайдыр бир билбей турган нерсем болсо, сиздер келгенде сөзсүз түрдө кимге көрүнүш керек экендигин айтам. Негизинен тери оорулары боюнча жакшы жардам бере албаймын. Жана дагы гинекологиялык маселелерге киришпеймин. Жаш балдарды, 10 жаштан төмөн жаш балдарды дагы карабаймын. Лечение канча болот, доктор? Клиникада 10 күн жатышыбызбы? Шаардагы ошол көпчүлүк клиникаларга караганда бир аз арзаныраак. Ошон үчүн бизди тандап келсеңиздер болот. Кудай буйрса, ыраазы болуп, кубанып чыгасыздар ооруканадан. Сизге WhatsApp'ка кайрылсак болобу? WhatsApp'ка кайрылсаңыздар болот. Бирок мен эскертип өтөйүн, ошол суроо жооп кылып консультация алыш үчүн сөзсүз түрдө мен айткан төлөмдү кылышыңыздар керек болот да. Ошон үчүн WhatsApp'тан жазыңыздар, кошумча дагы айтып өтөмүн. Тамак
кыта какырык тургандай боло берет. Эмне кылыш керек? Сууну бир аз көбүрөөк ичиңиз, таза сууну. Анан мындан сырткары жанагы имбирь, куркума дегендер бар го. Ошолордон ичип туруш керек. Жыпар мончок деген бар, ошолор жардам берет. Өтө таш бар болсо, байкап көрүңүз. Ушул өттөгү таш боюнча мен өтө көп жолу маалымат бердим. Мурунку видеолорду көрсөңүз, ошол жерден толук маалымат ала аласыз. Болсо алдыруу керекпи? Сурооңуз түшүнүксүз болуп калды да, жанагы мурунку кайсы суроо болду экен бул? Алдыруу керекпи? Рахмат Уланбек мырза. Жанагы гепатологсузбу деп дагы суроо келди эле. Жок, мен гепатолог эмесмин, терапевт врачмын, бирок боор оорулары боюнча дагы консультация берип, жада калса жаткырып дагы карайм. Кээ бир учурларда муктаждык болсо. Доктор, сезонный аллергия, дипроспан укол алсам болобу? Мурун постоянно бүтөт. Сиздин ушул лор врачыңыз эмнени жазган болсо, ошону кайра ала берсеңиз боло берет. Кайсы лаборатория жакшы анализге? ПЦР, ВПЧ өзүм үчүн бир тапшырып көрөйүн. Демек, мен жана Аквалаб деген лаборатория бар, ошого жазам анализдерди. Анткени көп эле жолу ошол туура чыгышы далилденген да. Анан ошол лабораторияга жазып жүрөм. Анан мындан сырткары жана российский лабораториялар бар го. Гемотест жана дагы бир российский лаборатория бар, атын эстей албай атам. Ошолор дагы туура чыгышат боло эле мени. Балтырым бассам түйүлүп атат. Эмне кылыш керек? Балтырыңыз басканда түйүлүп аткан болсо, эми чынын айтайын, бул кайсы бир оорудан деп так айта албаймын, бирок көп эле учурда ушуга магний ичиш керек деп айтып жүрүшөт. Чоңураак дозада, айталы 500 миллиграммдан ичип көрүңүз, жардам берип калышы ыктымал. Быйыл ТТГ бүт анализ жакшы. Байке, бүт анализ жакшы, зопко бирок тамакты кысат дары дагы бир жолу кайтып кой. Жанагы Централ Б деген дары бар. Централ Б. Бир айга чечип туруңуз, бир күндө бир эле жолу. Өтө таш болсо алдыруу керекпи? Апам 45 жашта, коркуп жүрөт операциядан. Эгер алышка туура келсе өттөгү ташты, эртерээк алдырганы жакшы. Анткени жаш өткөндөн кийин операцияга дагы адам жарамдуу болуш кыйын болуп калат да. Ошон үчүн муну кеңешип көрүш керек. Ташты кайсы учурда алат? Эгерде таш кичинекейирээк болсо дагы, ал дайыма приступ берип, оорутуп турса алыш керек. Анан таш чоң болсо, бирок анча симптом бербесе дагы, кээ бир учурларда симптом берип, тамакты сиңирбей оорутса алдырыш керек. Анан таш чоң болсо, бирок УЗИден кокусу эле билинип калган болсо, ал ташты алыштын кереги жок. Тамак сиңирүү дагы жакшы болсо. Анан таш кичинекейирээк болсо, симптом бербесе, аны жок кылууга аракет кылып көрсө болот. Урсодезоксихолевая кислота деп коет. Ушул дарыны ичип көрөсүз 3 айга чейин. Таш жок болуп кетиши мүмкүн. Суббота иштейби анализге? Эртеңкигеби? Эртең дагы иштейт, ооба. Жана мен айткан номерге WhatsApp аркылуу жазып койсоңуз, фамилиятыңызды, туулган жылыңызды жазып койсоңуз, ошол айткан анализдериңизге направление жазып берем мен. Так, сиздер тараптан келген суроолор негизинен түгөнүптүр. Мен дагы сиздерге айткым келген бардык ойлорумду айтып алдым. Анан кошумча дагы эмнени айтсак болот? Кудайым буйрса, орозо жакын. Орозо боюнча дагы сиздерге кененирээк бир видео материал чыгарганга аракет кылам. Азыр өттөгү ташты лазер түрдө операция кылышабы? Лазер дегенди мен эч көрбөдүм да, ушул лазер кандай болот? Менимче жана лапароскопияны айтып атса керек. Лапароскопия деген ушул курсактын 2-3 жеринен ушунчалык ичкеликтеги турбалар менен тешип туруп эле, анан алып коет да, 2-3 күндө эле үйүнө чыгат. Ушуну айтып атса керек лазер деп. Анан лазердин өзү менимче ден соолукка зыян болсо керек, эгерде аны колдоно турган болсо. Саламатчылык. Ушундай. Анан после лечения канча күндөн кийин анализ тапшырат ака? После лечения
После лечения эгерде сиз жакшы болуп кеткен болсоңуз, жада калса анализ тапшырыштын деле кереги жок да. Анан эгерде лечениядан кийин деле өзүңүздү анча жакшы сезе албай атсаңыз, дароо эле тапшырып көрсөңүз болот. Бардык анализдерди эмес, эң зарыл болгон 1-2 анализди эле. Анткени ар бир анализ акчада, эң арзаны менимче 300 сомдон башталса керек. Ошон үчүн анализдерди жөн эле тапшыра бербеш керек. Жардам бере аласызбы. Запор болуп жаткан болсоңуз, демек клетчатканы көбөйтүш керек болуп калат. Күнүнө 300 граммдан кем эмес жашылчаларды жейсиз, мөмө-чөмөлөрдү тамакка кошо. Камыр тамактарды азайтасыз. Ошондо Кудайым буйрса ичиңиз анча катыбай калат. Кара чайдын ордуна көк чай ичкениңиз жакшы. Сөзсүз түрдө ушул баракчага катталып коюңуздар. Подписаться деген ушул басып коюшуңуздар керек. Ошондо менин ар жолку жаңы видеолоруму, жаңы эфирлерими көрө аласыздар. Мен сиздерге айткан маалыматтар эч качан ушул өзүмөн айтпайм. Бардыгы ушул китептен окулунган, устаттардан алган маалыматтар болот. Аларга таянып аракет кылса болот. Аллах разы болсун, рахмат. Мейли эмесе, баарыңыздарга апамдын жашы 47-де. Коркуп атабыз, өткөн операцияда кылдыруудан бир таш чоң анан 3 түштүк. Анда айчүрүк апаңыздын ташын алдыра бериш керек. Ойлонуп турбай эле өтүн алдырып салыңыздар. Эч коркунучтуусу жок. Жана айткандай, элдер айтмакчы лазер менен деп айтып атабызбы, ошол лапароскопия жолу менен алдырып салыңыздар. Жазгыл Эргеш Алиевна, саламатсызбы? Сол кабыргамдын түбү кээде ооруп калат, өтүм жок. Эмне кылсам болот? Ооруган учурда ибупрофен ичип коюңуз. Ооруган учурда эле, башка учурда ичпеңиз. Ошондо дагы бир аз чыдаш кыйын болуп ооруса да, табарсык ооруйт берет. Гинеколог көрдү, сонарт УЗИ көрдү, Азат деген УЗИст баары жакшы деди. Сонарт билем, областной больница дагы УЗИ эле да. Баары жакшы деген болсо, демек жакшы болуптур да. Аллах разы болсун сизден. Рахмат жоопторуңузга. Эч коркпой эле өтүн алдырып сала бериңиздер. Эч нерсе болбойт. Ошол өттү алдыргандан кийин примерно 1 жылга чейин туура диета кылып жүрүш керек болуп калат. Андан кийин организм өтү жок жашаганга толук көнүп калат. Ошондо каалагандай жей бересиздер. Өттү алдыргандан кийин ошол кээ бир нерселерден тыйылыш керек болуп калат. Мисалы, майлуу жегенге болбой калат, ашыкча майлуу. Анан бир олтурганда көп жеп албаш керек болуп калат. Ушуларды аткарсаңыздар, Кудайым буйрса баардыгы сонун болот. Мейли эми, баарыңыздарга бейбит жакшы эс алыңыздар.